Сиздерге гүлдөрдүн тарыхы, алардын келип чыгышы жана ошондой эле бөлмө гүлдөрүнүн биздин жашообузга тийгизген таасири жөнүндө айтып берем. Эмне үчүн биринчи сабакты бул темада өтүүнү чечтим? Анткени биз өстүрүп жаткан же пайдаланып жаткан же негизи эле жашообуздагы бир нерсенин баалуулугун жана ал нерсенин канчалык деңгээлде маанилүүлүгүн билбесек, анда биз ал нерсени кызыкпайбыз. Ал нерсеге кызыкпасак, мисалы гүлдөргө кызыкпасак, же анын баалуулугун билбесек, тарыхын билбесек, кантип келип чыккан, бул жөнүндө кененирээк таанып билбесек, анда биз гүлдөрдү сүйө албайбыз. Гүлдөрдү сүйүп өстүрө албайбыз. Эгерде биз гүлдөрдү сүйүп өстүрө албасак, анда гүлдөрүбүз өспөйт. Гүлдөрүбүз өспөсө, алар бизге пайдасын бере албай калат. Ошондуктан өзүбүз үчүн, айланабыз үчүн бул гүлдөр дагы мисалы пайдасын тийгизет сөзсүз түрдө. Ошон үчүн биз билишибиз керек алардын пайдасын, келип чыккан тарыхын, биздин жашообузга тийгизген таасирин. Анда эмесе алгач тарыхына токтоло кетейин. Бөлмө гүлдөрү эң алгач Кытайда пайда болгон жана бул Кытайдан Азия өлкөлөрүнө, Европа өлкөлөрүнө, анан ошону менен бөлмө гүлдөрү бүтүндөй дүйнөгө тарап, жана азыр селекциянын, башкача айтканда гүлдөрдү көбөйтүү, жаңы сортторду пайда кылуунун өнүгүшүнүн натыйжасында азыр ар бир үйдө гүлдөр бар. Ошондой эле айымдар, ушул биздин заманга чейин, башкача айтканда, бөлмө гүлдөрү жаңыдан пайда болуп, жаңыдан дүйнөгө тарап баштаганда, бул гүлдөрдү бир гана байлар гана өстүрө алышкан. Кедейлер өстүрсө, аларга бир жаза беришкен. Ошондуктан ким кайсыл байдын үйүндө бөлмө гүлдөрү канчалык көп болсо, аларга өзгөчө бир сый-урмат менен мамиле кылышкан жана аларга өзгөчө адам деген наамдарды ыйгарышкан. Ал эми азыр Кудайга шүгүр, ар бир адам гүл өстүрө алат. Ар бир адам гүл өстүрүп өзгөчө адам боло алат. Ар бир адам гүл менен гүлдөрүн көбөйтүп, мындайча айтканда, гүлдөрдү көбөйтүп, өздөрүнө айланасына сонун атмосфера тартуулай алат. Гүл өстүрөбүз курсунда негизги максат ушундай: ар бир гүлдөрдүн өзүнүн түзүлүшүн билип, өсүмдүктөрдүн түзүлүшүн билип, алардын көбөйүүсүн билип, аларды кантип өстүрөбүз, ошонун баарын бириккен, камтыган билим болуп саналат. Иншаллах максатыбызга жетебиз. Анда эмесе бөлмө гүлдөрүнүн биздин жашообузга тийгизген таасири, ошол тууралуу сиздерге айтып берейин. Биз эмне үчүн гүлдөрдү өстүрүшүбүз керек? Мисалы, Кыргызстанда изилдөөлөрдүн, статистиканын негизинде адамдар гүлдөрдү өстүрүшөт, бирок эмнеге өстүрүшөт? Кээ бирөөлөр жөн эле жакшы көрөт гүл турган. Кээ бирөөлөр алардын курбусу же кошунасы өстүрсө, алардын отросток алып келип өстүрүшөт. Ал эми кээ бирөөсү гүлдөрдү сатыш үчүн өстүрөт. Ар кандай максатта өстүрөт. Бирок биз гүлдөрдүн эң негизги баалуулугун билишибиз керек. Алардын эң негизги баалуулугу бул бизге пайда берүүсүндө болуп саналат. Алар бизге кантип пайда берет? Косметикалык жактан пайдалансак болот. Мисалы, бул менин колум жанымдагы бегония семействосундагы гүл айымдар микробторду, абадагы зыяндуу микробторду өлтүрүп, бизди оорулардан алдын алат. Ошондой эле бизге жагымдуу энергетика тартуулай алат. Үйүбүздү уютный кылып, кооз кылып, атмосфера тартуулай алат. Анан окумуштуулардын изилдөөсүнүн негизинде айымдарды ушу гүлдөр менен дагы мындай дарыласа болот экен да. То есть кимде ким стресс болуп калса же жаман бир маанайда болсо, гүлдөрдү суарып, анан жалбырактарын салфетка менен же нымдуу сүлгү менен арчыса, аларда бир антистресстик жардам берет да гүлдөр. То есть булар дагы бир гүлдү алсак, өсүмдүктөр, адам баласы, жан-жаныбарлар, микроорганизмдер, булардын баары жандуу организмдер болуп саналат. Ошондуктан айымдар, гүлдөрдүн дагы, булар да жандуу организм болгондуктан булардын энергетикасы сөзсүз өтөт. Гүлдөр өзүлөрү табиятынан назик, жагымдуу, абдан мындай
көргөндө эле сонун атмосфера, сонун бир ассоциация жаралган, өзү жандуу организм болгондуктан сиздерге дагы ошондой энергетика өтөт. То есть сиздер да гүлдөр менен алектенип, гүлдөрдү өстүрүп баштасаңыздар, өзүңүздөрдүн ичиңиздерде мындай тынчтануу пайда болот, назиктик пайда болот, гүлдөргө болгон сүйүү пайда болот. Анан аларды дагы туура өстүрүп, туура кам көрүп, алардан максималдык деңгээлде пайда алганды билип каласыздар иншаллах. Буюрса пайдалуу гүлдөр деген сабагыбыз бар. Ал жактан дагы сиздер гүлдөрдүн пайдалуулугун кененирээк үйрөнөсүздөр иншаллах. Ошондой эле бул гүлдөр хобби жана бизнес катары дагы бизге пайдасын тийгизет. Мисалы, биз гүл өстүрөбүз курсунда гүлдөрдү көбөйтүүнү да үйрөнөбүз. Ал жактан сиздер гүлдөрдү көбөйтүп, 1 жылдын ичинде 1,5, максимум 2 жылдай убактыңар кетет. Ошол убакыттын ичинде гүлдөрүңүздөрдү көбөйтүп, гүлдөрдү сатып, бизнес кылсаңыздар да болот. Эгерде сиздер гүлдөрдү сүйүп, өстүргөндү абдан жакшы көрсөңүздөр, бул сиздердин хоббиңер плюс бизнесиңер да болот иншаллах. Жана ошондой эле дагы биздин жашообузга тийгизген таасири, эң маанилүү таасири бул дем алуу. Мисалы, адам баласы дем алат. Жашап бүткүчөгө чейин бул дем алат, Ал эми үйүбүздө бөлмө гүлдөрү болсо айымдар, биздин бөлмөбүз мыкты деңгээлде тазаланат, абасы мыкты деңгээлде тазаланат. Мыкты деңгээлде тазаланат дегенде биздин бөлмөбүздө эмне болушу мүмкүн? Газ бар, То есть химиялык заттар чыгат. Мисалы, терезеден деле, если терезебиз пластик болсо, ал жактан дагы зыяндуу химиялык заттар чыгат. Кухнядан газ иштетсек, газдан зыяндуу заттар чыгат. Аммиак, ошол химиялык зыяндуу заттар, аммиак болот, бензол болот, формальдегид. Ушул заттар менен адамдар дем алса, алардын ден соолугуна терс таасири тиет. Бара-бара ооруганга алып келет, иммунитети слабый болот. Ал эми ошол химиялык зыяндуу заттарды бул гүлдөр өзүнө сиңирип алат дагы биздин абалыбызды тазалайт. Абалыбызды тазалаганда биздин бөлмөбүз таза болот. Уктасак, эс алсак, мындай эффективдүү түрдө жакшы эс алып уктаган болобуз. Айрыкча бөлмө гүлдөрүнүн кичинекей балдарыңыздар болсо, же көп адамдар чогулган бир кухня болсо, ошондой жерлерге көп коюп койсоңуздар, алардын энергетикасы сиздерге мындай бир, кандай десем, алардын энергетикасы сиздерге жагымдуу бир энергия берет. Жана ошондой эле өзүңүздөрдүн дагы абалыңыздарды жакшыртканга гүлдөрдүн дагы таасири чоң. Ошондой эле бөлмөңүздөр да таза болот. Анан эс алганыңыздар да сиз үчүн аябай комфортно болот. Ошол эле учурда гүлдөр кооздук жана жагымдуу маанай тартуулайт. Бул сабакты гүл өстүрөбүз сабагын алып жаткан айымдардын ичинен көптөн бери гүлдөрдү өстүргөн, бирок ошол гүлдөрдүн арасынан кайсыл гүлдөр кандай бизге пайда берет, же болбосо кайсыл гүлдөрдү көбүрөөк өстүрүшүбүз керек, ошол тууралуу үйрөнгүсү келген айымдар бар. Ошондуктан, мисалы, ал айымдар билет, гүлдөрдү көп өстүрүп койсоңуздар, үйгө конок келсе же башка адамдар келсе, сиздерге абдан суктанат. Сонун гүлдөр экен деп. Демек, бул гүлдөр дагы бир мындай кооздук тартуулап, адамдарга сонун энергетика берет. Жыйынтыктап айтканда, айымдар, бөлмө гүлдөрүнүн биз бир гана пайдасын гана көрө алабыз. Ошондуктан көп гүлдөрдү өстүрүңүздөр жана гүлдөр менен гүлдөй назик жана сулуу болуңуздар иншаллах. Айымдар, бүгүнкү биздин биринчи сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Сиздерге тапшырма. Сиздер гүлдөрдү кандай максатта колдоносуздар? Ушуну текст түрүндө жазып, WhatsApp группага жибересиздер. Биз сиздердин ар бириңиздердин тапшырмаңыздарды текшерип чыгабыз. Жана ар бир сабактан кийин тапшырмалар берилет. Тапшырмаларды аткаргандан кийин эң жогорку балл алган айымдар сертификат аласыздар. Анда эмесе сиздерге ийгилик каалайм. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин өзүңүздөрдү жакшы караңыздар.